Ар бир шоу-бизнес чөйрөсүндөгү композитор болобу, оюнчу болобу, ырчы болобу бардыгы темир тулпар билет. Алардын катарын толуктаган биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, аткаруучу, обончу, композитор, ырчы, айтор көп кырдуу талант Абидин Чемеров агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кутмандыгыңыз менен агай. Матаңыз менен Бирге болсун. жан жолдошуңуз аккордеон менен келип калыптырсыз. Аккордеон менен келип калдым эми. Демек мыкты чыгарма күтөбүз бүгүн. Буюрса. Жан жолдошуңуз аккордеон демекчи, темир тулпарды дагы жакшы көрөсүз. Темир тулпар менен да келдиңиз болушуңуз керек. Темир бүгүнкү темабыз дагы дал ушул темир тулпарларга арналган. Андыктан бул тууралуу да кеп калабыз. Эң алгачкы айдаган темир тулпарыңыз эсиңиздеби? Канча жашыңызда болгон? Эң алгач мен ушу 4 жашта болсом керек. Велосипедде эле темир тулпарга киреттим бала кезде. Туура. Ошентип тойлордо ырдап жүрүп кичинекей кезимде чогулган акчага велосипед алып эң алгач ошол эсимде да. Анан кызыгуум артып автомобилист болом, куруучу болом деп ошого бир кандайдыр бир кыймылдаткыч ойлоп табыш керек экен. 3 дөңгөлөк салып да өзүмчө бир кыялданчумун да абдан. Бир ошондой машина жаңы ойлоп тапсам деген ой жүрдү. Бирок музыка деген баары болбой эле Өзүнүн аткан деп койбойсузбу? Өзүнүн кылаткан да. Ал эми ошол кыялдардын катарында ырчы болом деген дагы максаттар, кыялдар бар беле? Ошол кезде Жаш кезде. албетте мен көп бүт эле нерсеге кызыкчумун да. Эгер бирок автомобилге байланыштуу ушул жагын музыка болбогондо менден ойлойм чоң бир автомобиль чыкса керек эле деп. Же болбосо ошол жаратман болсом керек эле да. Деп кээде ойлоп коем, бирок эми ар бир нерсеге жетише албайсың да. Себеби бир жакты аркалаш керек, ошонун өтөсүнөн чыгыш керек. Бирок эми деген менен жигитке жетимишүүнө ыраазылык кылат. Колдон келген нерсени убактың жетсе жасай бериш керек. Ооба, туура айтасыз. Кайра эле темир тулпарга кайрылалы, анткени бүгүнкү биздин темабыз дал ушул унаалар боюнча кеп кылып жатабыз. Негизи эле унааларды көп алмаштыргандардын катарын толуктайсызбы? Ооба. Жылына канча жолу алмаштырасыз? Ар кандай болуп калат. Бир жылдары бир 10 чакты жолу алмаштыргам. Быйыл эле ушул 2 айдын ичинде бир 3-4 жолу болуп кетти десем жаңылышпайм да. Анан себебим издейсиң, өзүңө жаккан улам баягы бир машинаны алып туруп кызып айдап көрөсүң, анан бир жер жакпай калат же дагы мындан жакшыраагын алсам болот экен дегендей кылып ар кандай варианттарды көрөсүң. Анан бирдеке токтолосуң, бир аз айдап туруп дагы башка бир машиналарга кызып каласың. А бир машинемди параллельно башкаларын алып сата берип, бирөөсүн бир 10 жылдан ашык айдагам да. Ошондой учурлар да болгон. Ал эми оңдоп түзөө үчүн канча жолу кайрыласыз, мисалы жылына? Ар кандай болуп калат. Бирок мен баягы музыкант болгондонбу бир жери тырык этсе эле ушу барып Кулаңыз угула береби? угула берет да. Өзүнчө бир мелодия, Анан бир жолу издеп табышпай такыр эле бир үн бар да. Бүт баарын карайт, баары эле жакшы. Toyota центрден эч эле табыша албайт да. Баары жакшы. Анан мен айтам, жок болбойт деп. Көрсө дөңгөлөгүндө экен да, алмаштырып койдук эле, тынчык эле калды. Баягы кыштыкын жазга которуп, жаздыкын баягы күзгө которуп дегендей. Печалап калган турбайбы, демек ошонун баарын сезип. Негизи музыка сүйүүчүлөрү же болбосо баягы ушул сферада иштеген адамдардын өзгөчө баягы угуусу, көрүүсү, сезими дагы артып калат деп коет да. Ошол нерсени дагы тастыктоочу тастыктоочу нерсе болуп кетти ооба. Кыргызда бир жакшы макал бар, кээ бир нерселерди укпай эле коюш керек, кээ бир нерселерди көрбөй эле коюш керек. Ал эми айтып өтсөңүз, мисалы үчүн унаага болгон сүйүүңүз менен чыгармачылыкка болгон сүйүү кээде тең тайлашып калабы? Убактыңызды алып. Болот. Кайсынысы көбүрөөк тартат бирок? Баягы машинаңды экинчи аялың деп коесуң го, Ооба. аккордеон
мен биринчи аялым болуш керек да. Себеби аккордеондогу абдан көп энде аккордеондорду алмаштырып турам. Себеби көпчүлүк ойлойт да, бир эле аккордеон менен колдоно бербейсиң деп. Мисалы алыскы жолго мындай бышыгыраак аккордеон керек. Машинада жүрүп таракка туруп болуп сынбашы керек, бузулбаш керек. Концерт болгон жерде проблема болбош керек. А студияга деген жакшы үндүү, назик үндүү аккордеондор керек. Жакшы үндүү, аккордеондордун көпчүлүгү назик болот. Ысыктан, сууктан сакташ керек да. Ошондой могу аккордеондо каприз деп коет. Велтмейстер германский. Каприз аты эле айтып турбайбы? Ооба. Кичирээк, удобно ойногонго ошон үчүн. Кээ бир аккордеондор бар, концертке. Вид өңү да жакшы. Жылтыр-жылтыроо, Анан ойносоң да эле. Кээ бир аккордеондорду отуруп ойнош керек, кээ бирөөлөрдү туруп ойнош керек. Кээ бир сонун аккордеондор бар, туруп ойносоң ал оор. Мындай жакшы болбой калат. Аккордеон деп калдыңыз, ошо кантип кам көрүш керек, чаңын кантип сүртүп туруш керек дегендей. Мунун өзүнүн баягы эмелери бар, ошолор менен сүртүп туруш керек. Полиролдору бар, өзүнүн тряпкалары бар. Эми караш керек да. Анан машинени деле жакшы карабасаң, ал өзүнүн эмесин Таарынышы жазылып, таарынып калышы мүмкүн, караш керек, аны баркташ керек, кадырлаш керек, тазалап туруш керек. Адам күндө жуунуп, тишин жууп туруш керек дегендей. Жакшы. Негизи айтсаңыз, көпчүлүк адам баласы өзгөчө чыгармачыл чөйрөдөгү музыкантты автоунаада бара жатып, эки теманы бирдей алып өтөлү, автоунаада бара жатып, ырдаганды жакшы көрүшөт. Сиз алардын катарын толуктайсызбы, жана кимдир бирөө угуп калса, деп таң калып караган учурлар болобу? Болот. Бир жолу могу магистралдан келатып эле машина жок болчу. Анан коюп алып өзүмчө кыйкырып, ырдап, тим эле кошулуп жыргап келе атам. Анан катуу полный үн мененчи. Анан келип токтоп калдым светофордон. Токтоп калып эми вроде жок болчу, эки жакты карасам. Эми аягына чыгып кое берейинчи, эми келгенге чейин деп берилип кеткен экен. Эки жакты карасам эле баары эле мени карайт. Эмне кылышымды билбей, эшикти айнени көтөрүп алып туруп ырдаган боюнча кеттим. Не десең ошол. Ал эми азыр бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Эми автомобиль деп калдыңар, ошолорго байланыштуу музыкалардан үзүндүлөрү ойноп берейин, Жакшы, болот. Себир чыгармалар бар узун да, анан токтото албай анан нийт болбойбу? Атын кандай деп атайбыз анда? Укканда өзүңөр эле билет болушуңар керек. Попури деп коё аланда, бир. Попури. Кеттик.
Баракелді, қол чалар болсын. Аябай соңын чыгарма болды. Ар бир нота көрүн тың деп ар бирден калтырбай угуп отурдум. Келип берениңизге рахмат агай. Андыктан чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Буюрса да калдык күндөрдө жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Рахмат сизге. Келип туруңуз бизге. Ал эми биз болсо жаңылыктар түрмөгүнө кезек берсек.